Баткен облусунун Кызылкай шаарындагы номер 9 Кулматов атындагы орто мектебинде жаш станчылардын адвокациондук кампаниясынын негизинде толеранттуулук канаасынын ачуу аземи болуп өттү. Иш-чарага Кызылкай шаардык мэриясынын шаардык кеңештин жана билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү, ата-энелер, мугалимдер, окуучулар жана долбоор командасынын мүчөлөрү катышты. Толеранттуулук канаасынын ачуу максаты жаштардын өнүгүүсүнө, лидерлик сапатын өнүктүрүүгө жана ар тараптан билим алып, жаштар арасындагы тынчтыкты бекемдөө жана чыр-чатактардын алдын алууга ынтымакты бекемдөөгө, ошондой эле толеранттуулук маданиятын жайылтууга бекемдөөгө багытталган. Бул кана Кызылкай мэриясынын шаардык кеңешинин шаардык билим берүү бөлүмүнүн, мектеп администрациясынын тынчтык демилгелери, коомдук бирикмесинин жана Кыргызстандагы жалпы кызыкчылыктарды издөө коммерциялык эмес корпорациясынын кызматташтыгында Жашстан Кыргызстан жаштары тынчтык жана туруктуулуктун элчилери долбоор алкагында ачылды. Иш-чарага келген катышуучуларга долбоор жөнүндө презентация жана долбоор негизинде тынчтыкка чакырылган видеороликтер коюлуп, мектеп окуучулары тарабынан уюштурулган чакан концерттин коштоосунда өттү. Беле кетсек, аталган иш-чара Жашстан жаштар Кыргызстандагы тынчтыктын жана туруктуулуктун элчилери долбоорунун алкагында тынчтык демилгелери коомдук бирикмеси менен жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун кызматташтыгында өткөрүлүүдө.